Мына ушул Газпром ишканасынын каржылоосу менен Бишкек шаарында дээрлик 1000 окуучуга эсептелген жалпы билим берүүчү мектеп курулат. Архитектуралык жактан өзгөчө, техникалык жабдуусу жана окуу шарттары боюнча айырмаланган мындай мектеп азырынча өлкө аймагында жок. Мектептин пайдубалына капсула салуу иш-чарасы бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда болуп өттү. Теманы кабарчыбыз Самат Асипов улантат. Жаңы мектеп Бишкектин Асанбай кичи районуна 3,5 гектар жерге курулат. Имараты 4 кабаттуу, ичинде 33 класс жайгашат. Жалпы 960 окуучуга эсептелген. Мындан сырткары китепкана, спорт аянтчалары, бассейн жана 350 орундук ашканасы болот. Мектеп заманбап үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылып, архитектуралык жактан да өзгөчө жасалгаланат. Общая площадь будет 13,5 тысяч квадратов. Мектеп курулчу жерге бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жана Орусиялык Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллердин катышуусунда капсула салынды. Өлкө башчынын айтымында заманбап мектептин курулушуна Газпром 1 миллиард 200 миллион рубль сарптайт. Я очень надеюсь, что когда-нибудь в Кыргызстане будет много таких школ. Пока это будет, наверное, первая школа, я бы сказал, наверное, мирового класса. И объем каположений, который планируется, 1 200 000 000 рублей. В суммах это еще больше говорит само за себя. И хорошо, что и мэр столицы не пожалел земли. Во всех 4 краях Бишкека, как минимум, вот такие школы были поставлены. Хорошее начинание, но пусть это будет началом, чтобы по краям Бишкека везде стояли такие школы. Я думаю, и Алексей Борисович нам подскажет, с какими инвесторами говорит. Хотя такого друга страны, как Алексей Борисович Миллер, наверное, очень будет трудно найти. Я хочу сразу отметить, что эта школа в буквальном смысле слова инновационный проект. Бул мектеп инновациялык долбоор болуп эсептелет. Заманбап окуу класстары, компьютер бөлмөлөрү, заманбап китепкана, спорт залдары жана 2 бассейн бар. Мектеп жөн гана билим берүү жайы эмес, дүйнөлүк тажрыйбанын эң мыкты үлгүсү болмокчу. Алмазбек Атамбаев Газпром ишканасы буга чейин өлкөдө бир катар социалдык объектилерди курганын белгиледи. Мындан сырткары миңдеген үй бүлөлөр үзгүлтүксүз көгүлтүр отун менен камсыз болушууда. Андыктан Кыргызгазды бардык маселелери менен орусиялык компанияга өткөрүп берүү туура чечим болгон дейт. Что, во-первых, мы теперь абсолютно руководители Кыргызстана, правительство Кыргызстана не ночует в ожидании Нового года в соседних правительствах, у соседних стран, не клянчит, как подачку газ, не отдает какие-то спорные территории. Заместителя председателя правления. Иш-чарада газ тармагын модернизациялоо жана өнүктүрүү, атайын долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга салымы үчүн Газпром ишканасынын төрага орунбасары Виталий Маркелов даңк медали менен, компаниянын башкармалыгынын мүчөсү Вячеслав Михаленко ардак грамота менен сыйланды. Ал эми Мурат Сулайманов өнөр жайдын эмгек сиңирген кызматкери ардактуу наамын алды. Жалпы билим берүү мектебин 2 жылда куруп бүтүү пландалды. Компания жетекчилиги курулушту өз мөөнөтүндө аяктап, ишке берүүнү убадалады. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Улан Сатиев, Коомдук 1 канал.